Борбор каладагы 3 жогорку окуу жайда Европа киномарафонунун алкагында 4 тасма сунушталат. Алар Болгариянын, Испаниянын, Латвиянын жана Португалиянын кино өндүрүшүнүн мыкты эмгектери. Соңку аталган өлкөнүн My Grandfather's Demons картинасы иш-чаранын көшөгөсүн ачты. Белгилей кетсек, бул португалиялык тармак ардагерлеринин эмгеги быйыл эң мыкты анимациялык тасма номинациясында Гоя сыйлыгын жеңип алган. Португалиянын Казакстандагы элчиси Мария де Фатима Мендестин айтымында, мындай иш-чаралар түрдүү маданияттар ортосунда көпүрө куруунун эффективдүү куралы болуп саналат. Казакстанда кино тармагы жакшы өнүккөн деп билем. Жакшы тасмалар, режиссерлор, актерлор көп. Алар көтөргөн темалар жана окуялар өзгөчө мааниге ээ. Ар кандай кино сынактарда байгелүү орундарга ээ болуп жүрөт. Ошондуктан биз Португалияда казак тасмаларын көрүүгө ниеттенүүдөбүз. Европа кинофестивалынын программасы 7 айынын 2-синде латвиялык тасма менен аяктайт. Ал кино марафонго сунушталган башка тасмаларда эле эң абройлуу фестивалдардын жеңүүчүсү жана номинанты болуп саналат. Мы отбирали фильмы, которые предназначены больше для молодежи. Көбүнчө жаштарга арналган тасмаларды тандап алдык. Алар көбүнчө жаркын, таасирдүү, динамикалуу жана абдан кызыктуу. Биз жаштардын таасирин көргүбүз келди. Учурда тараптардын ортосундагы саясий жана экономикалык чөйрө тез өнүгүп жатат. Акыркы 1 жылда евро биримдик менен Казакстандын кызматташтыгын жогорку деңгээлге көтөрүү боюнча көп иштер аткарылды. Бизди эл бириктирип турат. Ал эми эл бири-бирин билим, маданият, адабият, кинематография аркылуу тааныйт. Нас объединяют люди. А люди — это познание друг друга через образование, культуру, литературу. Вот и кинематография, наверное.